Мына төрагалар профилактика үстүндө иштеңиздер. Колуңуздардан келбейби? Айтыңыздар. Мен төрагалык колуман келбей атат. Мен бул кызматта аркалай албайт экенмин. Өткөн жума соңунда Жогорку соттун төрагасы Медирбек Сатыевдин жетекчилиги астында республика аймагындагы жергиликтүү соттордун төрагаларынын катышуусу менен видео байланыш жыйын өткөн. Анда сот системасын кадыр баркын түшүргөн коррупция, этикага каршы келген жүрүм-турумдар, элди нааразы кылган орой мамилелерди токтотуу жана алардын алдын алуу талабы катуу коюлган болчу. Арыздарды кабыл алып иштеген кызматкерден тартып, жогорку жетекчиликке чейин баарыңар келген жарандарга өтө сылык, сыпай мамиле жасагыла. Төрага Сатыев тарабынан айтылган бул талаптар жалпы жыйында туура кабыл алынып, колдоого ээ болгон. Мындан улам учурда республиканын бардык жергиликтүү сотторунда судьялардын, аппарат кызматкерлеринин катышуусунда жыйындар өтүп, аларга коррупцияга аралашпастан мыйзамдуу иш алып баруу, жарандарга сый мамиле кылуу талабы коюлууда. Медирбек Асанбеков соттордун арасында жүрүм-турум эрежелерин сактоону, этиканы сактоону, ошондой эле аппараттын арасында да жүрүм-турум эрежелерин сактоону, коррупциялык элементтерден алыс болууну мыйзамдын талабына ылайык талап кылды. Биз дагы бүгүн Талас областы боюнча жыйындарды өткөрүп, ошол талаптарды аткарганга баардык мүмкүнчүлүгүбүздү жумшайбыз. Биз дагы Ысыкөл областтык сотунун судьялары жана райондук шаардык соттордун судьяларынын катышуусу менен жыйналыш өткөрдүк. Ал жыйналышта негизинен этика боюнча маселелер каралды. Этика боюнча эмне маселелер каралганын айтсак, жарандарга сый мамиле жасоо, ишти так аткаруу, өз учурунда кароо иштер боюнча, жалпы эле этика боюнча, мыйзам боюнча талаптарын так аткаруу айтылды. Ошондой эле жерлерде коррупция болбош үчүн иш чараларды өткөрүү, кызматкерлер менен иш алып баруу, андай акыркы болуп жаткан маселелерди болтуруу боюнча эскертүүлөр берилди. Эгерде мындан ары мындай начар жаман иштер өтүлсө, этика бузулуп же болбосо кемчиликтер кетсе, катуу чаралар колдонулары эскертилди. Төрага Сатыев Медирбек Асанбековичтин тапшырмаларын жана талаптарын, айтылган сөздөрдүн туура кабыл алуу менен колдойбуз. Төраганын талаптарын жана тапшырмаларын негизинде аппарат кызматкерлерине жыйын өткөрүлүп, жыйында аппарат кызматкерлерине жүрүм-турумдарды так сактоо, ошондой эле коррупцияга аралашпоо, ишке кайрылган жарандарга сылык мамиле жасоого түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Мындан тышкары аппарат кызматкерлерине дресс-коддорду так сактоо боюнча талаптар коюлду. Үстүбүздөгү жылдын тагыраагы айтканда 2025 жылдын 7 августунда Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун жетекчилиги тарабынан Кыргыз Республикасынын жергиликтүү сотторунун төрагаларынын катышуусунда видео байланыш аркылуу жыйын өткөрүлүп, анда судьялар жана башка сот кызматкерлери тарабынан сот ишмердүүлүгүн жөнгө салуучу укуктук ченемдерде каралган функционалдык милдеттерди так аткаруу, коррупциялык элементтерге жол бербөө, профессионалдык жана этикалык нормаларды так сактоо, сот процесстеринин катышуучуларына сылык мамиле кылуу боюнча көрсөтмөлөр берилди. Жыйында берилген көрсөтмөлөргө ылайык Чүй областтык сотунда, ошондой эле Чүй областынын райондук жана шаардык сотторунда судьялар жана соттун кызматкерлеринин катышуусунда жыйындар өткөрүлүп, жогоруда белгиленген көрсөтмөлөр боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Медирбек Асанбековичтин жетекчилиги астында өткөрүлгөн чогулуш боюнча мындан ары жыйынтыктар, туура жыйынтыктар чыгарабыз деп терең үмүттөмүн. Жарандарды кабыл алууда сылык мамиле кылуу, коррупциялык көрүнүштөргө жол бербөө, андан сырткары жүрүш-туруш этикалык нормаларды сактоо, бунун баардыгы айтылды, коюлду, баардыгын мындан ары ушу иш жүзүнө ашырабыз деген терең үмүттөмүн. Медирбек Асанбековичтин ВКС өткөн. Ал ВКСте көп маселе көтөрүлдү. Особенно судьялардын,
соттун аппараттары жүрүш турушуна чоң көңүл бурулду да. Көрүп атасыңар, барыңар интернет окуйсуңар. Судьяларды өткөн 2 жумада 3-4-өн камап ар кандай эмелер. Ошол себептен ВКС өткөн. Эң негизгиси это дисциплина. Убагында келип, иштериңерди так аткарып убагында кеткиле. Акыркы өткөн жыйында ВКС аркылуу коюлган баардык талаптардын баардыгын туура түшүнүү менен кабыл алабыз. Бүгүнкү күндө кандай жоопкерчилик болсо аны толугу менен алганга даярбыз. Ар бир райондордо төрагалар чогулуштарды өткөрүп, аппарат кызматкерлери жана соттор менен биргеликте жүрүм турум боюнча кодекстин негизинде иш алып баруу, андан тышкары коррупциялык көрүнүштөргө жакын жолообу, андан тышкары ошо келген жарандар менен сый сыпа мамиледе болуу боюнча баардык түшүндүрмө иштери жүргүзүлдү, баардык протоколдор менен бекитилди. Жогорку соттун төрагасы Медербек Асанбекович онлайн кеңешмеде баса белгилегендей, сотко жарандар акыйкаттыкты издеп келишет. Сот каракылдык кат жарган калыс болуш керек. Албетте 5 кол тең эмес дегендей, сотко кайрылган тараптарга орой мамиле жасалган фактылар болушу мүмкүн. Эгер мындай учурлар кездешсе, токтоосуз чарап көрөбүз. Ар убакта тараптарга сылык, маданияттуулук менен мамиле кылууну, коррупцияга аралашпоону талап кылабыз. Мамлекеттик кызматкер биринчи кезекте этиканы сакташы зарыл. Бул багытта иштер дайыма жүргүзүлүп келет. Өзгөчө Медербек Асанбековичтин тапшырмасынан кийин жергиликтүү соттордун судьялары жана аппарат кызматкерлери менен жыйналыштар өткөрүлүп, мыйзамдуулуктун, жүрүм туруму эрежелерин, эмгек тартибинин сакталышы жана башка маселелер боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Элдин сотко каратан арачылыгына сот системасындагы жемкорлук, сот тармагындагы кызматкерлердин этикага каршы жүрүм турумдары, элге карата орой мамилелери түрткү болуп жатканы жалпы жыйында айтылып, бул жагдайларды катуу көзөмөлгө алуу талабы айтылган. Төрага Медербек Сатыев, эгер мындай жагдайлар орун ала турган болсо, буга жергиликтүү соттордун төрагаларында моралдык жоопкерчиликтери бар экенин баса белгилеген.